Салам достор, бул сабакта силер менен жаңы темага киришебиз. Башкача айтканда макеттерди куруунун эң заманбап жолун, башкача айтканда гридтерди карап өтмөкчүбүз. Гридтер аркылуу биз эки өлчөмдүү макеттерди оңой жана тез ыкма менен аныктап өтсөк болот экен. Келгиле ушул тема менен таанышууну улантыш үчүн биз ушул жасап жаткан сайтыбыздын баракчасына баралык дагы. Ал жакта мурун биз CSS Grid деген шилтемеге кайсы бир grid HTML деген файлды байлап өткөнбүз. Эгерде мен муну баса турган болсом, CSS Grid HTML-ге өтөбүз дагы. Ал жакта биз төмөндөгү ушундай көрүнүштү көрүп турабыз. Бул жакта эки контейнер бар экен. Келиңиздер, эми аны биз Explorer'дан же болбосо биздин код редакторубуздан ачып алалык. CSS Grid HTML деген файлды ачып туруп кайра кичирейтип коелук. Биз бул файлдардын бардыгын мурунку сабактарда GitHub'тан көчүргөн болчук. Эми достор, бул сабактын жүрүшүндө биз экинчи контейнерди керектебейбиз. Эми жалпылап айтканда ошол бизде эки контейнер бар экен. Эгер кодду карай турган болсок, ал жакта ар кандай элементтер бар экен. Ошол элементтер ар кандай контент менен толтурулуп, алардын бэкграунду ар кандай түскө боелуптур. Эми биз бул сабактын алкагында ошол контейнер экини керектебейбиз. Ошондуктан келиңиздер муну CSS аркылуу өчүрүп салалык. Ал үчүн биз төмөндөгүдөй CSS стилди жазып өтсөк болот. Display кош чекет none дей турган болсок, достор, биз физикалык түрдө ушул HTML-дын контентин өчүрбөстөн CSS-теги display none аркылуу ушул экинчи контейнерди өчүрүп койсок болот экен. Ушул эле 6-саптагы стилди жаттап алсаңыздар болот. Бул сиздер үчүн жаңы ыкма болуп эсептелинет. Андан кийин достор, келиңиздер, мен браузердин окносун бир аз кичирейтип алайын. Же болбосо мындай кылсак болот. Бир аз муну кичирейтип, браузерди бир аз кеңейтип алып дагы. Эми келгиле, гридтерди колдонуш үчүн биз кандай кылабыз? Келиңиздер, ан үчүн ошол контейнер бирге кайрылалык дагы. Барыңыздар билгендей эле, мурун мисалы биз float'торду же болбосо flex'терди колдонгондо display деп туруп, мисалы flex'тердин учурунда flex деп жазган болчук. Ал эми гридтердин учурунда дал ушундай эле display grid деп жазып туруп, ошондой стилди аныктасак болот. Бирок биз аны жазгандан кийин эч кандай өзгөрүү болгон жок баракчада, достор. Мунун себеби биз гридтерди өтүп жатканда, или аларды колдонуп жатканда, биз дагы башка ушу менен комбинация боло турган башка сыпаттарды колдонушубуз керек. Бул мисалы grid template columns дегенди колдонушубуз керек. Биз бул жака бир нече маанини берип өтсөк болот, фиксель бирдигинде. Анан ошол маанилер канча маани берилген болсо, ошончо мамыча, тилке же болбосо орусча айтканда столбецтер пайда болот. Анан ошол столбецтерге, мамычаларга биздин элементтер толтурулуп кете берет. Мисалы, келиңиздер, азыр мен 250 дагы 150 пиксель деп туруп grid templates column'ду аныктай турган болсом, достор, туура эмес жазылып калыптыр. Бизде азыр эки мамыча пайда болду. Анан ошол эки мамычага биздин ушул туунду элементтер, ушул контейнер бирдин туунду элементтери толтурулуп калды. Келиңиздер, муну бир аз кеңейтип алалы, достор. 100% кылып, меники бир аз кичик болуп калыптыр. Анан достор, биз ошол grid templates columns аркылуу ушундай макетти жасап алсак болот экен, эң жөнөкөй. Келиңиздер, биз эми 4 мамыча кылып өтөлүк, 2 мамыча эмес, анын үчүн 200, келиңиздер 200 пиксель, андан 2 мамыча, андан кийин 100 пикселден дагы 2 мамыча аныктай өтөлүк. Сактай турган болсок, бизде ушул көрсөтүлгөндөй эле биринчи 2 мамыча 200 пиксель туурага ээ болду, андан кийинкилер андан 2 эсе кичиирээк 100 пикселдик туурага ээ болду. Эми биздин ушул баракчабыздагы сөздөр контейнерге мындай жакшыраак көрүнүш үчүн келиңиздер ушул font size'ды кичирейтип көрөлүк. Font size'ды кичирейткенде ушундай көрүнүшкө кептелип отурабыз, достор. Башкача айтканда, биз берген template же болбосо макет боюнча 4 мамыча жасалды. Анан 4 мамычага биздин туунду элементтер толтурулду. Анан алар өздөрүнө бай көрсөтүлгөн өлчөмдө гана туурадагы өлчөмдү алып отурат, достор. Кыскасы, биз бул аркылуу эң жөнөкөй кайсы бир макетти аныктасак болот экен. Эгерде мисалы азыр бизде дагы ушул биринчи контейнердин ичинде дагы эки контейнер боло турган болсо, бизде мисалы азыр 4-4төн болуп 8 элемент толтурулду да. Эгер кийин дагы
9-10 элементтер келе турган болсо, келиңиздер бул жака мындай деп жазып коеюн. 9, 10 деп. Сактай турган болсом, кийинки элементтер ушул эле макет, ушул эле шаблон боюнча толтурулуп кете берет дагы, кийинкилер аста-астына түшүп эле ушинтип уланып кете берет. Келиңиздер муну өчүп коелук достор. Анан бул жакта достор, азыр мындай төмөндөгүдөй көрүнүштү байкасак болот. Ушул эгерде мен өйдөгө скролл кыла турган болсом, 3-чү элементте, башкача айтканда 17-чи сапта height 150 пиксель деп 3-чү элементке кайрылып турабыз. Бул ушул CSS деген сөз. Анан ушул катардагы бардык башка элементтер, булардын дагы узундугу 150 пикселге барабар болуп, ошол 150 пикселге чоюлуп калды. Биз муну билебиз, мисалы Flex темасынан кайсы бир элемент, мисалы кайсы бир узундукка ээ болгон болсо, калган ошол саптагы башка элементтер, мындайча айтканда, демейдеги жүрүм-турум боюнча ошонун узундугун алып калат. Башкача айтканда, 3-чү элементтин 150 пиксель деген узундугун 4-чү, 2-чи жана 1-чи элементтер өзүнө алып калды. Достор, бул жакта да кызык нерсе, биз гридтерди алып жатканда бир гана мамычаларды аныктабастан, ошол мамычалардын туурасын аныктабастан, ошол ар бир мамычанын, катардагы мамычанын узундугун берип өтсөк болот экен. Мисалы келиңиздер, биз ушул кийинки жаңы grid template rows деген сыпат менен таанышып, ага мисалы 300 пиксель жана 200 пиксель деген маанилерди бере турган болсок, бизде төмөндөгүдөй көрүнүш болуп өтөт. Башкача айтканда, биз кайсы элементтерге height сыпаты көрсөтүлбөгөн болсо, ал ушул grid template rows'тогу көрсөтүлгөн тийиштүү узундукту алат экен. Биздин учурда биринчи катардагы мамычалар 300 пиксель узундугун алды. Ал эми 3-чү элемент өзү баягы height элементин аныктаган үчүн 150 пикселди алып калды дагы, башкаларды дурап, ошол 300 пикселге чоюлган жок узундугу боюнча. Андан кийин экинчи катардагы мамычаларды карай турган болсок, алар биз көрсөткөндөй 200 пикселдеги узундукту алды дагы достор. Анан ушундай болуп көзгө көрүнүп калды. Башкача айтканда, биз ошол мамычалардын туурасын аныктаганды үйрөндүк, алардын санын аныктаганды үйрөндүк, жана ошол ар бир саптын узундугун да аныктасак болот экен. Ушул grid template columns же болбосо grid template rows деген сыпаттардын жардамы менен. Анан сиздер билесиздер достор, Flex'те өтүп жатканда биз кайсы бир gap деген сыпатты өткөнбүз. Ал аркылуу биз элементтердин арасындагы боштукту аныктасак болчу. Grid'те дагы биз андайларды аныктасак болот. Мисалы, grid'in эски версиясында ал сыпат grid gap деп аталчу. Мисалы, grid gap ушундай деп аталчу, бирок Flexbox киргизилгенден бери бардык браузерлер ошол gap деген эле сыпатты түшүнөт. Ошондуктан, эгерде ортого кайсы бир боштуктарды киргизгилер келсе, бул жака мисалы gap деп туруп 30 пиксель деп аныктай турган болсок, көрдүңүздөрбү, ар бир элементтин ортосунда 30 пикселдик боштук пайда болуп калды. Дагы бир кызык нерсе достор, биз gap'ти азыр бардыгына жалпылап эле аныктап койдук да. Гридтерди колдонгондо бизде дагы башка мүмкүнчүлүктөр бар. Келиңиздер, муну комментарийге алып коелук дагы. Анан сиздерге ошол gap'ти же болбосо боштукту аныктай турган дагы башка жолду көрсөтүп өтөйүн. Ал үчүн биз эгерде биз мамычалар арасындагы боштукчаны аныктабыз келсе, биз анда column gap дегенди колдонобуз дагы. Ал жака келиңиздер, мисалы 30 пикселди аныктап өтөлүк. Эгер биз аны аныктай турган болсок, биздин ошол мамычалардын ортосунда гана 30 пикселдик боштукчалар пайда болду. Эгерде биз саптардын арасындагы боштукчаны аныктай турган болсок, биз ошол row gap деген сыпатын колдонот экенбиз да. Эгерде мен бул жака 60 пикселди бере турган болсом, биздин саптардын арасында ушундай 60 пиксель деген боштукча пайда болуп калды. Эми сиздерге айтып өткөндөй эле, ошол бул эки өлчөмдүү макет болуп жаткандыктан бизде ушундай мүмкүнчүлүктөр бар. Column анан row'го карата кайсы бир gap'терди аныктай турган. Анан эгерде сиздер grid gap деген кайсы бир сыпатты, кайсы бир эски проекттерден көрө турган болсоңуздар, биздин азыр өткөн gap деген сыпатыбыз дал ошол эле нерсени туюндурат экен. Буюрса достор, кийинки сабакта биз слайдтарды көрүп, бул теманы тереңирээк түшүнгөнгө аракет кылабыз теория жүзүндө.
Бул сабакта сиздер менен мындайча айтканда үстүртөн таанышып өттүк. Грид аркылуу кандай нерселерди кылса болот экенин, ошол макеттерди кандай жеңил жол менен аныктаса болот экенин мисалы көрүп өттүк. Биз ошол мамычалардын узундугун, туурасын аныктасак болот экен, канча мамыча болот экен, ошону аныктасак болот экен, алардын ортосунда болгон боштукчаны берсек болот экен. Анан мындай байкап карай турган болсок, бул мындай өтө эле жеңил стилдерди жазуу менен ушундай сонун макеттерди аныктасак болот экен. Бул ошол гридтин бизге берген сонун мүмкүнчүлүгү болуп эсептелинет. Бул бекеринен ушундай макеттерди куруунун заманбап жолу болуп эсептелинбейт. Буюрса кийинки сабакта муну менен дагы теория жүзүндө кененирээк таанышып өтөбүз достор.